Ассаламу алейкум, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Жанагы эле Ленин көчөсүндө турабыз. Бир нече жолу тартып айткам бул жерде дали. Анда бирок бул каналга чыга элекил, канал жок эле. Бул Жалал Абадтагы Ленин көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги лужа. Анча өзүм элестетим болсо ошо постоянно бар эле да. 90-жылдары, 80-жылдары нулевые деп коет. Мына СССР бармалда бар эле бул лужа. Акаев бармалда бар эле. Тотунбаева, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков азыр мына эми Садыр Авам турат жанагыда бийликте. Бул лужа дагы бар. Жалал Абадтын достопримечательности деген нерсеге киргизип койсо болсо керек. Жалал Абадты эң илгерки алгачкы лужасы деп. Жамгыр жаганда азыр эми бир аз кургап калды. Бирок жамгыр жагында бул жерден адамдар өтө албай калат да. Дай болуп суу жайылып калат да. Ол жерде арык тарам эле бар. Неге асфальтты мындай көтөрүүрөөк кылып, суу ошол жакка кете турган кылып койбойт билбейм. Ошол эле жол управленияга кайрылып кетет элем. Бул тротуарды жасап атканда бир аз көтөрүп койгулачы, мындай кылыпчы. Кийин тиги решеткага агып кетсин. Рахмат барыңарга.